والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Бүткүл аламдардын падышасы, бүткүл аламдарды жараткан, бүткүл аламдарды башкарып, бүткүл аламды рызык менен камсыз кылган Аллах Таалама алкыш мактоолор болсун. Пайгамбарлардын мөрү, пайгамбарлардын мырзасы, Аллах Тааламдын эң сүйүктүү кулу, сиз менен биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, анын үй бүлөсүнө Аллах Тааламдын салават саламдары болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, сиз менен биз Мухаммад ибн Солих аль-Утаймин рахимахуллах, сиз менен биздин заманыбыздын залкар аалымы, бул дүйнөдөн өткөнүнө көп болбогон инсандын Мәжалис шахр Рамадан, Рамазан айындагы Рамазандын сабактары деген китебинен сабак алуубузду улантабыз. Аллах разы болсун, бул инсан бул сабакты таравих намазынын ортосунда өтүп, буну өзүнүн шакирттери китеп кылып жазып, сиз менен бизге калтырып кеткен. Биз бүгүнкү күнгө чейин жана ислам үммөтү буну кыямат күнүнө чейин пайдаланат деп үмүт кылабыз. Ошол сабактардын бирөөсү зекет жөнүндө болгон. Бүгүн иншаллах ушул зекет жөнүндөгү сабагына токтолобуз. Бир туугандар, Аллах субхана ва тааламдан ушул сөзү менен баштайбыз. Ва ма умиру илля лиябудуллаха мухлисина лахуд-дина хунафаа ва юқимус-салата ва ю'туз-заках ва залика динул кийима. Алар Аллах Таалама ыкластуулук менен ибадат кылууга, жалгыз өзүнө жана ширктен оолак болуп ибадат кылууга буйрулган эле. Ошондой эле намаз окуп зекет берүүгө буйрулган эле. Мына ушул чыныгы туура дин деп Аллах субхана ва таалам баяндады. Бул аятта Аллах субхана ва таалам зекеттин парздуулугу жөнүндө, намаз менен биргеликте зекет да парз экендиги жөнүндө токтолуп өттү. Ошондой эле башка аятта вақимус-салата ва атуз-заках, намазыңыздарды тургузуңуздар жана зекетиңиздерди бериңиздер. Вақридуллаха кордон хасана, Аллахтын жолуна эң сонун садакаларды бериңиздер. Жакшылык иштерине, жакшы Аллах Таалам жакшы көргөн амалдарга садака кылыңыздар. Ва ма туқаддиму ли анфусикум мин хайрин таҗиду индаллах. Кандай гана жакшылык кылбаңыз, Аллах Таалам алдында хуа хайра ва аъзама ажра, эң улук, эң чоң болгон соопторду табасыз. Эгерде Аллах Тааламдын жүзүн каалап, ошол нерсени кылган болсоңуз дейт. Бул аятта да Аллах субхана ва таалам намазга буйруп, андан кийин зекетке буйруду. Бул да болсо Аллах субхана ва таалам намазды парз кылгандай зекет да парз экендиги жөнүндө баса белгилеп өттү. Ошондой эле Аллах субхана ва таалам Рум сүрөсүндө ва ма атайтум мин риба лиярбуа фи амвалин наси фала ярбу индаллах. Эгерде сиз акчаңызды адамдардын арасында көбөйүүсү үчүн сүткорлук менен бере турган болсоңуз, ал Аллах Таалам алдында көбөйбөйт деди. Ва ма атайтум мин закатин туридуна вачхаллах. Ал эми Аллах Тааламдын жүзүн каалап зекет кылып бере турган болсоңуз, фа улаика хумул мудайфун. Ошол нерсе эмне сиз үчүн жакшылык. Ошол нерсенин ажырын табасыз деп Аллах субхана ва таалам эмне айтып өттү. Демек, бир туугандар, бул аят жана башка аяттар, көптөгөн аяттар бар бул зекет жөнүндө. Ошолордун бардыгы зекет бул ислам дининдеги Аллах Таалам буйруган буйрук экендигинин далили болот. Ошондой эле хадистерге токтоло турган болсок, Абдуллах ибн Умар радияллаху анхумадан келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтты: "Бунияль исламу аля хамсатин." Ислам дини 5 түркүгө курулган. Аля ан юваххидаллах, Аллах Тааламды жалгыздоого, ва иқамис-салах, намазды тургузууга, ва итаиз-зака, зекетти берүүгө, ва сиями Рамадан, Рамазанда ораза кармоо, ва хадж, жана
ажылык кылуу деп айтылган. Демек, ушул хадис жана аяттардын негизинде алымдар ижма кылышкан, зекет бул шариятыбыздагы Аллах Таалам буйруган парз, Аллах Таалам буйруган парз амал экендигине. Зекет ислам түркүктөрүнүн бирөөсү болуп эсептелет. Ислам дини 5 түркүк курулган болсо, ошол 5 түркүктүн бирөөсүн зекет толтурат. Ошондой эле Кур'анда көптөгөн жерде Аллах субханаху ва таала намазга буйруса, ошол намаз менен жанаша зекетке да буйруган. Зекет бул Аллах Таалам буйрук кылган буйрук болгондуктан, бул маселени сиз менен биз сөзсүз түрдө окуп үйрөнүүбүз керек жана бул маселеге амал кылуубуз керек. Аллах субханаху ва тааламдын буйругуну аткаруу, бир туугандар, бул эң чоң солих амалдардын бирөөсү болуп эсептелет. Жана ошол эле учурда Аллах Тааламдын буйругуну аткарбай коюу, эгерде ошол буйрук парз боло турган болсо, анда бул Аллах Таалам алдында чоң күнөө болуп эсептелет. Караңыз, динибизде зекеттин парздуулугуну жокко чыгарган болсо, тактап айтканда, зекет деген нерсе жок ислам дининде деп айта турган болсо, валиядан биллах, ал адам динден чыгып капыр болот. Ал эми зекет бар, бирок мен дүниөнү ушунчалык жакшы көргөндүктөн зекетimi бербеймин деп сараңдык менен зекетин бербей турган болсо, ал залымдардан болуп, кыяматта чоң каттуу жазаларга татыктуу болуп калуусу мүмкүн. Ошондуктан сиз менен биз зекет илимин үйрөнүп, ушул зекет илимине үйрөнгөндөн кийин, эгерде сиздерде бизде ушул зекеттин шарттары орундала турган болсо, албетте бул амалды эмне аткаруубуз керек. Зекет албетте фикх китептеринде кенен үйрөнүлөт. Бир туугандар, сиз менен биз бүгүн ала турган маалымат бул кыска гана маалымат. Бул нерсе менен чектелбеүбүз керек. Албетте бүгүн зекеттин парздуулугу жана зекет кайсыл нерселерден берилет экендиги гана жөнүндө сөз болот. Ал эми чоңураак китептерде, тактап айтканда фикх китептеринде ошол жерде көбүрөөк маселелер келет. Жана ошол жерде ар бир маселени ийне жибине чейин түшүндүрөт. Ошондуктан бүгүн ала турган маалымат сизге аздык кыла турган болсо, чоңураак китептерге кайрылып, ошол жерден көбүрөөк маалымат алсаңыздар болот. Болгону сиз менен биз зекеттин парздуулугу жөнүндө гана адамдарга жеткирип койгону кааладык. Бир туугандар, зекет Шейх Мухаммад Солих аль-Усаймин рахимахуллах 4 нерседен парз болот деп айтат. Кээ бир алымдар 5 нерседен деп айтат, ал башка китептерде келет. Бирок бул ушул Majaz Shahr Рамазан, Рамазан айындагы кыска сабактар деген китебинде Шейх Мухаммад Солих аль-Усаймин 4 нерседен гана деп айтып кеткен. Биринчиси ал-харич минал арди минал хубуби ва thimari. Жерден чыккан дандардан жана мөмөлөрдөн. Аллах субханаху ва таала ушундай деп айтты: "Я аyyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard." Эй ыйман келтиргендер, биз сиздерге жерден чыгарып берген нерселерден жана сиздер кесип кылып тапкан таза пакиза нерселерден садакасын бериңиздер. Тактап айтканда, зекетини бериңиздер деп Аллах Таалам буйруду. Жана башка бир аятта: "Ва ату хаккаху yawma hasadih." Жыйын терим болгондо анын акысыны бергиле деди. Демек, бул жердеги аят зекет жөнүндө сөз болду деп муфассир алымдар айтышкан. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям фима сaqatis sama'u aw kana afriyan al-ushr. Асмандан жааган жамгыр менен сугарылган болсо, жана эч кандай мээнет кылбастан сугарылган болсо, ал нерседен үшүр бериңиздер деди. Ва фима суqya bin nad'i wa nisful ushr. Ал эми мээнет менен сугарган болсоңуздар, кызмат кылган болсоңуздар, ошол эгинге суу жетип баруусуна, анда ал нерседен нисфул үшүр, үшүрдүн жарымын бериңиздер деди. Үшүр деген 100дөн 10 деген, 10дон 1 деген өзү араб тилинде үшүр деп коет. Ошондо 100 килограммдан 10 килограммы берилет. Ал эми
Nisful ushur, ushurdun jarmı degeni 100 kilogramdan 5 kilogram beriledi. Demek siz menen biz жерден чыккан дандардан жана mömөлөрдөн зекет берүүбүз үчүн эмне жогорудагы өлчөм шарт болуш керек. Ал кайсыл өлчөм? Нисап деп коет араб тилинде. Белгилүү шарият койгон өлчөмгө жетүүсү керек. Ошондо сиз менен биздин мойнуңуздагы милдет болот ошол нерсени зекетин берүүсү. Ал кандай өлчөм десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам лейса фи хаббин вала самарин садакатун хатта яблуга хамса аусуқин dedi. Дандардан жана mömөлөрдөн 5 усукка жетмейинче садака зекет берилбейт dedi. 5 усук деген эмне? 5 усук, 1 усук 60 соога барабар. 60 соога барабар болсо, 60-ты 5ке көбөйтсөк 300 соо болот. 1 соо бүгүнкү күндөгү сиз менен биз өлчөгөн килограмм менен эсептегенде 1 соо орточо buğdaydın өлчөмүндө бул 1 идиш соо деген. Илгерки заманда таразы, килограмм, ушул нерселер жок болгондуктан ушундай идиш менен өлчөгөн. Соо деген идиш пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын соосу бүгүнкү күндөгү орточо buğdайды салып өлчөгөндө 2 килограмм 40 грамм чыккан. Эми элестетиңиздер, 2 килограмм 40 грамм чыккан ушундай эмне buğday боло турган болсо, демек ошол 2 килограмм 40 грамм чыккан өлчөмдү 300 соого көбөйтөбүз. Демек бул 612 килограммга барабар. 612 килограмм болгондо сиз менен биздин мойнубузда зекет берүү деген милдет пайда болот. Эгерде сиз менен биз алган жыйын теримибизден келип түшкөн buğday болобу, арпа болобу, же ушул сыяктуу нерселер болобу 612 килограммга жеткен болсо, анда сиз менен биз эмне сөзсүз түрдө ошол нерсенин үшүрүнү берүү важип болот, эгерде асмандан түшкөн, жерден аккан суулар менен сугарылган болсо. Ал эми өзүбүз суу апарып сугарган болсок, анда үшүрдүн жарымы берилет. Ал дегени жогоруда айтып өткөндөй 100 килограммдан 5 килограмм берилет деген. Ал эми үшүр 100 килограммдан 10 килограмм берилет деген. Караңыз, эгерде сиз мээнет кылбаган болсоңуз, ал дегени сиз ошол эгип койгон эгиниңизди Аллах Тааланын жамгыры сугарган болсо, же болбосо дарыялар, каналдар, ошол нерселер сугарган болсо, сиз кыйынчылык кетирбедиңиз, мээнет кетирбедиңиз, акча сарптабадыңыз, өзү келип ошол суу менен сугарылган болсо, анда сиз жогоруда айтып өткөндөй үшүр бересиз. Ал эми сиз ошол суунун келүүсүнө илгерки заманда өгүздөр менен жүрүп сугарышкан. Өгүздөр менен жүрүп сугарган, же болбосо ошол сыяктуу амалдарды кылган суунун келүүсү үчүн, сугарылуусу үчүн эгин-тегин. Ошондой учурда нисфул ушур, үшүрдүн жарымы берилет. Демек, бүгүнкү күндө сиз бир эгин талаага турбаларды алып барып, ошондой сууларды айдап, моторлорду коюп, ушул нерсени кыла турган болсоңуз, анда үшүрдүн жарымын бересиз. Жөн эле келген сууну буруп коюп, ушул нерсе менен сугара турган болсоңуз, анда үшүр бересиз. Демек, ошол шариятыбыз буйруган буйрук болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи Умар радыйаллаху анху айтат: "Лейса фил хадравати садака." Көк чөптөн садака жок деп. Ошондой эле Али радыйаллаху анху да айтат: "Лейса фит туфахи ва ма ашбаха садакатун." Алмадан жана алма сыяктуу нерселерден садака жок деп. Демек, ушул жогорудагы Умардын жана Алинин сөзүнүн негизинде көкчөп жана алма сыяктуу нерселерден зекет жок деп бир тайпа алымдар айткан. Ошол эле учурда башка бир тайпа алымдар, тактап айтканда ошол тайпа алымдарга Абу Ханифа рахимахуллах да кирет. Абу Ханифа рахимахуллах жерден чыккан бардык нерсеге садака берилет, зекет берилет деп айткан. Демек, жерден чыккан нерселердин катарына бадырың болобу, помидор болобу, ошол нерселердин бардыгына, жада калса жерден чыккан беде, сиз иштетип жаткан беде, бүгүнкү күндө мал койго берилген бедеден да зекет берилет деп айткан.
Бирок Аллаху алам, Аллах таалам туурасын жакшыраак билүүчү, жумхур ал улама, көпчүлүк аалымдардын көк чөптөн жана азык болбогон мөмө жемиштерден зекет берилбейт деген сөзү туурага жакыныраак. Мына Шейх Мухаммад Солих аль-Усаймин рахимахуллах да ушул сөздү салмактуу деп билип, ушул себептүү көк чөптөн жана алма жана алмак сыяктуу мөмө жемиштерден зекет берилбейт. Зекет азык боло турган нерселерден берилет деп айткан. Демек, азык боло турган нерсе сиз менен биз ошол нерсе менен эч нерсе калбай калса, жашап кете турган болсок, ошол нерседен зекет берилет. Арпа, буудай, жүгөрү, ушул сыяктуу нерселерден эмне зекет берилет. Экинчи зекет бериле турган нерселер бул бахиматул ан'ам. Бахиматул ан'ам деген эмне? Үй жандыктары. Үй жандыктарына бир туугандар, шариятыбыз зекетин берүүсүнү буйрулган үй жандыктар үчөө гана. Алар төө, уй жана кой. Койдун катарына эчки дагы кирип кетет. Уйдун катарына өгүз же болбосо буйвол деп араб өлкөлөрүндө жана Индия ошол жактарда буйволдорду багат, ошо буйволдор дагы кирип кетет. Ал эми төөгө эки өркөчтүү болобу же бир өркөчтүү болобу, ошол төөнүн баары кирип кетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир туугандар ушул нерседен, ушул үй жандыктарынан үчөөнүн гана зекет берилет экендигин бизге эмне айтып кеткен. Демек, мындан башка нерседе зекет берилбейт. Албетте, жылкыда талаш бар. Бир тайпа алымдар жылкыдан зекет берилбейт десе, бир тайпа алымдар берилет деген. Көпчүлүк аалымдар зекет берилбейт деп айткан. Себеби жогорку хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдыйдан келебиз иншаллах, жылкыдан зекет берилбейт деп айткан. Ошол хадистин негизинде эмне жылкыдан зекет берилбейт деген сөз салмактуу деп билгендиктен жылкыны зекет берүүчү жандыктардын катарына кошкон жок. Эми төөгө токтоло турган болсок, эгерде сиз менен биздин төөбүз 5ке жеткен болсо, анда ошондо зекет парз болот. Бул нерсенин илимини кененирээк башка китептерден өтөбүз. Канча төөгө канча нерсе, канча төөгө канча жашар төө берилет, ал жөнүндө кененирээк башка китептерден өтөбүз. Бул жерде болгону төөдөн зекет берилет экендиги гана токтолуп өттү. Андан кийин уйдан болсо 30 уйга жеткенде зекет парз болот. 30 уйга жеткенде зекет парз болот. Ал эми койго болсо 40 койго жеткенде зекет парз болот. Ушул жогорудагы үй жандыктардын шарты Аллах тааламдын талаасында отпогон болуш керек. Же болбосо көпчүлүк бөлүгүнү, бир жылдын көпчүлүк бөлүгүнү ошол талаада оттоп жүргөн кой же уй же болбосо төө болуш керек. Эгерде үйдө сиз менен биз сатып алган чөп менен жыл бою же болбосо жылдын көпчүлүк бөлүгүнө өткөзө турган болсо, анда ал үй жандыгынан зекет парз болбойт. Демек, ушул сөздүн негизинде биз айтабыз, үйдүн жаныбарларынан, тактап айтканда, уй, кой жана төөдөн зекет берүү үчүн сөзсүз түрдө биринчиси шарты нисапка жетиш керек. Нисап дегени шариятыбыз койгон белгилүү өлчөмгө жетиш керек. Эгер төөдөн болсо 5 төөдөн башталат, уйдан болсо 30 уйдан, койдон болсо 40 койдон. Экинчи шарты саима болуш керек. Талаада оттогон болуш керек. Жыл бою же болбосо жылдын көпчүлүк бөлүгүнү талаада оттогон болуш керек. Мисалы айта турган болсок, бир жылда 12 ай боло турган болсо, 12 айдын 7 айы, кеминде 7 ай талаада оттоп жүргөн кой болуш керек. Эгерде андай болбой, сиз менен биз сатып алган чөп менен үйдө багыла турган кой боло турган болсо, анда ал нерседен зекет жок. Бирок бир туугандар, бир нерсени билишибиз керек. 30 койго жетпесе дагы кээде койдон зекет парз болуп калат. Ал кайсы учурда сиз ал койду алып сатуу максатында колдонсоңуз, ошондо уруду тижарага кирип калат дагы, соода саттыкка кирип калат дагы. Ал соода саттык жагынан парз болуп, ошол жактан берип калышыңыз мүмкүн. А бирок сиз койду багуудан максат алып сатуу эмес, көбөйтүп, ошол койду үйдүн жандыгы кылуу максатында баксаңыз, анда ал койдон сиз 40ка жетмейинче зекет бербейсиз. Качан 40ка жетсе,
ошондо 1 кой зекет бересиз. Ошол 40тан 120га чейин 1 кой. 121ден 200гө чейин 2 кой. Ошондой болуп кете берет. Ал эми уйдан болсо 30 уйга жеткенге чейин 1 жашар торпок бересиз. 40 уйга жеткен болсо 2 жашар кунажын бересиз. Ошентип анан кошулган сайын улап кете бересиз. Ал эми төөдөн болсо 5 төөдөн 1 кой, 10 төөдөн 2 кой, 15 төөдөн 3 кой, 20 төөдөн 4 кой, 25 төө боло турган болсо ошондо 1 жашар төө тайлак деп коебуз. Ошол төө зекет берилет. Ошондой болуп көтөрүлүп кете берет. Демек, ошол эмне үй жандыктардын зекети болуп эсептелет. Бул нерсени сөзсүз түрдө беришибиз керек. Бербей турган болсок, Аллах Тааланын алдында чоң азапка душар болуп калышыбыз мүмкүн. Үчүнчү, зекет берилүүсү милдет болгон нерселерден алтын жана күмүш. Алтын жана күмүшүбүз бар боло турган болсо, алтын жана күмүшкө ыйлык кыла турган болсок, мунун шарттары орундалуусу менен зекет берүүбүз керек. Аллах субхана ва таала ушундай деп айтат, караңыздар: "Валлазина якнизуна az-захаба вал-фиддата ва ла юнфикунаха фи сабилиллахи фабашширхум би'азабин алим." Алтын жана күмүшкө ыйлык кылып, ошол нерсенин зекетин бербей, үйүндө катып жата бере турган болсо, аларды каттуу азап менен сүйүнчүлөгөн. Yawma yuhma alayha fi nari jahannam. Jahannam кызытылып дейт. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Алардын пешенелерине, алардын жамбаштарына, алардын желкелерине басылат, кызытылып дейт. Hada ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Мына өзүңүздөр сактап зекетини бербеген себептүү ушул азапты татыңыздар деп ошондой азап берилет дейт. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисине токтоло турган болсок, Муслим ривайет кылган хадисте Абу Хурайра радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ривайет кылып айтат: "Ма мин сахиби захабин ва ла фиддатин لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار." Эгерде алтын жана күмүшкө ийгилик кылып туруп, анын акысыны бербей турган болсо, тактап айтканда зекетини бербей турган болсо, анда ошол алтын жана күмүш кызытылып, кыямат күнү ушундай чоң бир жайык болуп жайылат дагы, тозокко ушундай болуп жайылат дагы, фаухмия ушундай каттуу кызытылат дейт. Алейха фи нар жаханнам, ошол тозок отунда ушундай каттуу болуп кызытылат. Ошол сиз менен биз зекетин бербеген алтын жана күмүшүбүз. Куллама анан Аллах субхана ва таала ал жерде эмне кылат? Фаюква биха жанбуху ва жабинуху ва захруху. Ошол жерде жанагы адамдын пешенеси, жамбашы, желкеси ушул жанагы кызытылган алтын жана күмүшкө күйдүрүлөт дейт. Куллама баридат айдат лаху фи яуми кана миqdaruhu 50,000 sana. Качан ошол кызытылган алтын жана күмүш муздай түшкөндө, ал кайра башынан кызытылып, кайра азап бере баштайт. Ал күндүн бир күнү биздин 50,000 жылга барабар дейт. Көрдүңүздөрбү, бир туугандар, ушундай азап күтүп турат алтын жана күмүшкө ыйлык кылып, анын зекетин бербеген адамдарды. Алтын жана күмүштүн зекети, бир туугандар, 2 шарты бар берүүсү үчүн. Биринчи шарты нисопко жетиш керек. Бул нисоп деген жогорудагы айтып өткөндөй белгилүү шарият койгон өлчөм. Экинчи шарты 1 жыл айланган болуш керек. Ошондо сиз менен биз ушул алтын жана күмүштүн зекетини берүү деген милдет мойнубузга жүктөлөт. Эгерде бербей турган болсок, жогорудагы азап сиз менен бизди күтүп турат. Валиядан биллах. Караңыз, Абдуллах ибн Амр ибн Ас радиаллаху анху айтат, күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир аял киши келди. Анын жанында кызы бар эле дейт. Ал кызынын колунда билерик алтындан болгон чоң калың билерик бар эле дейт. 2 билериги бар эле дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтты: "Атуqtina заката хада?" Ушул колундагы билериктин зекетин берип жатасыздарбы деди. Жанагы аят айтты: "Жок, бербедим" деди. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Айясурруки ан юсаввирикиллаху бихима яумал кыямати сиварайни мин нарин." Аллах Таалам кыямат күнү тозоктон болгон 2 билерикти колуна салып азаптоосуна сен ыраазы болосуңбу деди. Ушул сени сүйүндүрөбү деди. Жанагы аял киши
Караңыз, зекетти бербеген себепти Аллах субханаху ва таала ушул эки билерикти эмне кыямат күнү тозоктун отундай кылып туруп ушул нерсе менен эмне азаптайт. Ушул нерсе сени сүйүндүрөбү дегенде жанагы аял киши колунан чечти да кыздын колунан чечти да пайгамбар саллаллаху алдына таштап салды. Пайгамбар саллаллаху таштап туруп, Аллах жана анын расулу үчүн болсун ушул нерсе деди. Демек, ушул хадис эмнеге далил болот? Ушул хадис колду таккан зыйнат болгон коозуктар үчүн дагы зекет берүү керек. Көрдүңүздөрбү? Айрыкча эмне эркектер алтын тагуусу арам болгондуктан аял кишилер таккан ушундай зыйнаттар бар. Ушул нерседен дагы зекет берилет. Качан? Эгерде ушул алтын белгилүү өлчөмгө жеткен болсо. Айша радыйаллаху анхудан риваят кылган хадисте мындай деп айтат. Күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага кирип келди дагы. Ушундай менин колумдагы билерикти көрдү. Күмүштөн болгон билерик эле дейт. Анан бул эмне деп сурады дейт. Мен ушундай деп жооп бердим дейт. Мен сага кооздонуум үчүн ушул билерикти жасаттым деп. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бунун зекетин бердиңби деп айтты. Жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сураган учурда Айша энебиз жок деди. Же ушул сыяктуу сөз айтты. Ошондо хуа хасбуки минан нар, тозок сага жетиштүү болот деп айтты дейт. Демек, көрдүңүздөрбү, ушул хадис жана жогорудагы хадистердин, жанагы жогорудагы аяттар алтын жана күмүштөн зекет берүү парз болот экендиги эмне далил болду. Эми качан зекет парз болот? Биринчиси шарты нисапка жетиш керек. Нисап дегенди белгилүү өлчөм деп айтып өттүк. Алтындын өлчөмү канча? Алтындын өлчөмү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям лайса алейки шейун хатта якуна лаки 20 динаран. Сенин динарың 20га жеткенде сага зекет парз болот деди. Ага чейин зекет парз эмес деди. Динар биз билебиз тарыхыбызда алтын жана күмүштү акча катары иштетишкен. Негизинен өзү байлык алтын жана күмүш бир туугандар. Ал эми бүгүнкү күндөгү кагаз, валюта ошол алтын жана күмүштүн ордун баскан нерсе. Тарых кылымдар бою алтын жана күмүштү акча катары иштетип келишкен. Демек, динар деп алтындан жасалган тыйынды айтат, дирхам деп күмүштөн жасалган тыйынды айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул алтын менен өлчөп айтты. Алтын динар менен 20 динарга жеткенде сенден зекет парз болот деди. Ал дегени 20 динар, караңыз, 85 грамм алтын. 1 динар 4,25 грамм. Демек 4,25ти 20га көбөйтсөңүз 85 грамм алтын болот. Демек, ушул хадистин негизинде 85 грамм алтынга ээлик кылган адамдын мойнунда эмне зекет берүү деген милдеттин биринчи шарты табылган болуп эсептелет. Экинчи шарты ошол 1 жыл айланыш керек. Ошол 85 грамм алтынга ээлик кылдыңыз, андан кийин ошол 1 жыл айланган болсо, ошол нерсенин зекетин беришиңиз керек. Ал эми күмүштөн боло турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям лайса фима дуна хамси авақин садака. 5 вуктан аз болгон дирхамда садака жок деди. Ал дегени дирхамдан күмүштөн садака бериш үчүн 5 вук болуш керек деди. 1 вук 40 дирхам. 5 вук ошондо 200 дирхам. 1 дирхам 2,1975 граммга барабар. Ал дегени 200 дирхамды 2,1975ке көбөйтө турган болсок, 595 грамм деген. Сиз 595 грамм күмүшкө ээлик кылганда зекеттин биринчи шарты табылат. Ошол 1 жыл айлана турган болсо, экинчи шарты табылат. Демек, ушул жогорудагы эки хадистин негизинде алтын менен 85 грамм, күмүш менен 595 грамм ушул өлчөм экендигин билдик. Экинчи шарты ошол 1 жыл айланган болсо, демек ошонун зекетин беребиз. Канча зекет беребиз дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 20 динардан жарым динар бериңиздер деди. 20 динардан жарым динар бериңиздер деди. Ал эми 200 дирхамдан 5 дирхам бериңиздер деди. Ал дегени, караңыз, 2,5% дегени. 2,5%, 100%тен 2,5% дегени. Демек, 100 грамм алтынга ээлик кылсаңыз, 2,5 грамм алтынды зекетке бересиз. Эгерде
600 gram күмүшкө ийгилик кыла турган болсоңуз, анда сиз ошол 600 грамм күмүштүн 2,5% бересиз. Сизге түшүнүктүү болуп айтыш үчүн 1 килограмм күмүшүңүз бар болуп турган болсо, анда 25 грамм ошол 1 килограммдан 25 грамм күмүштү зекетке бересиз. Демек, ошол зекеттин өлчөмү болуп эсептелет. Бул нерсени сөзсүз түрдө беришибиз керек. Сиз менен биз бул нерсеге кайдыгер мамиле жасабыбыз керек. Кээ бир адамдар, бир туугандар алтынга ийгилик кылат. Алтынынын өлчөмү шариятыбыз койгон өлчөмдөн ашып кеткен. Бирок ошого карабастан зекетин бербейт. Ал адамдарга жогорку хадистерди эскертебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен. Кыямат күнү ошол алтын жана күмүшү кызытылып, ошол адамдардын өзүнө гана шор болбосу үчүн, өзүнө гана азап болбосу үчүн азыртадан зекетибизди берейли. Эгерде ушул өлчөмгө ийгилик кылган болсок. Эми алтын жана күмүштөн башка баалуу металлдардан зекет берилеби деген маселеде алымдар жок, берилбейт деген. Жада калса, ал металл алтындан жана күмүштөн кымбат турса да берилбейт деп айткан. Мисалы, караңыз, алтындан башка баалуулук алмаз, бриллиант, бермет, ушул сыяктуу нерселер бар, алардан зекет берилбейт. Бир гана учурда берилет, эгер ошол жогорудагы баалуу таштар же болбосо баалуу металлдар соода сатык катары иштете турган болсок, ошондо ошол нерседен зекет берилет. Демек, бул зекеттин 3-чү түрү эле. Эми зекеттин 4-чү түрүнө токтолобуз. 4-чү түрү уроду тижара дейт. Соода сатыктан зекет берилет. Бардык соода сатыкка даярдалган мубах болгон нерселердин баарынан зекет берилет. Машина болобу, кийим-кечек болобу, азык зат болобу, же болбосо ушул сыяктуу нерселер болобу, баарынан зекет берилет. Эгерде өзүнүн шарттары орундалган болсо. Ал соода сатыктын шарттары, биринчи шарты сөзсүз түрдө шарият койгон өлчөмгө жетүүсү керек, экинчи шарты 1 жыл айлануу керек. Ушул эки шарт менен зекет парз болот. Караңыз, сиз базарда соода сатык кыласыз. Базарда соода сатык кылганда сиздин товарыңыздын өлчөмү 85 грамм алтындын акчасына же болбосо 595 грамм күмүштүн өлчөмүнө жетип барган болсо, анда сиздин товарыңызда биринчи шарт табылат. Ошол товар 1 жыл айлануусу менен, 1 жыл миладий жылы менен эсептелбейт, хижри жыл менен эсептелет. Ал дегенибиз шарият календары менен эсептелет. 1 жыл турган болсо, ошол акча кемип кетпеген болсо, анда сиз зекетиңизди берүү мойнуңуздагы милдет болуп калат. Мисал менен түшүндүрөйлү, сиздерге жеңилирээк болуш үчүн сиз соода сатык кыласыз. Соода сатык кыласыз, сиздин оборотуңузда быйыл Аллах таалам насип кылып алтындын өлчөмүндөгү нерсеге жетти. Демек, учетчик жанды дегени. Биринчи шарт табылды. Кийинки жылы Рамазан келген, келерки Рамазан келгенде эсеп китеп кылганда ошол товарыңыздын өлчөмү ошол 85 грамм алтындын баасына жогору боло турган болсо, же ошонун баасындай боло турган болсо, анда сизде зекет парз болот. Ал эми ошол 85 грамм алтындын өлчөмүнөн баасынан түшүп кете турган болсо, анда сизден зекет парз болбой калат. Эми караңыз, бир туугандар, алтындын баасы күмүштүн баасынан айырмаланып турат. Алтындын баасы менен эсептесек кымбатыраак болот, күмүштүн баасы менен эсептесек арзаныраак болот. Ушул учурда сиз менен биз соода сатык кылып жүргөн учурда кайсыл нерсе менен эсептейбиз деген суроо пайда болот. Сиз менен биз күмүштүн баасы менен эсептейбиз. Күмүштүн баасы менен эсептейбиз. Эмне үчүн? Себеби алымдар, бүгүнкү күндөгү муасыр алымдар, кайсыл нерсе арзаныраак болсо, ошол нерсе менен берилет зекет деп айтат. Алтын арзаныраак болсо, алтын менен берилет, күмүш арзаныраак болсо, күмүш менен берилет. Эми сиз менен биз жашаган заманда күмүш арзаныраак болгондуктан күмүш менен берилет. Ал дегенибиз 85 грамм алтындын өлчөмү бүгүнкү күндө орточо эсеп менен 200 миңден 250 миң сомдун ортосунда. Бүгүнкү күндө сиз менен биз эгерде 85 грамм алтынды эсептей турган болсок, 200 миң менен 250 миңдин ортосунда. Ал эми
595 грамм күмүштүн акчасын карай турган болсок 30 миң менен 40 миңдин ортосунда. Демек сиз менен биз 30 миңден кичине ашыгыраак акчага ээлик кылганда биринчи шарт пайда болот. Экинчи шарты 1 жыл айланган болсо ошол нерсени зекет берүүбүз керек. Көрдүңүздөрбү бир туугандар, көпчүлүгүбүз өмүрүбүздө зекет бере элекпиз. 30 миң эмес, 30 миңден көбүрөөк акчага ээлик кылышыбызга карабастан зекет берген эмеспиз. Ошондуктан Аллах Таалам алдында коркуу сезим пайда болуш керек. Бул парз болгон, милдеттүү болгон амал болгондуктан буга кайдыгер мамиле жасабастан дыккаттык менен мамиле кылышыбыз керек. Ар бир товарларыбызды эсептеп чыгышыбыз керек. Себеби бир туугандар, сиз менен биздин бул дүйнөдө кайдыгер мамиле жасабыз, эртең акыретте жоопкерчилигибиз көп болуп, азапка дуушар болуп калышыбызга себеп болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан намазга дыккат көңүл бөлүп, намазды жакшылап үйрөнүп, намазды өз убагында аткарган сыяктуу зекетти дагы өз убагында аткарайлы. Жана зекетти дагы шарият көрсөткөндөй кылып аткарууга аракет кылайлы. 30 миң бүгүнкү күндө бир туугандар, бир телефондун акчасы. Көпчүлүгүбүз 30 миң эмес, 30 миңден бир топ көп акчага ээлик кылабыз. Бирок ошого карабастан кээ бирлерибиз 40ка чыксак, 40ка чыкканга чейин бир жолу зекет берген эмеспиз. Сиз менен биз беребиз. Паланчы, пустанчыга берип коебуз. Ал садака болуп калат бир туугандар. Зекет бул кадимкидей отчет, учет кыла турган шариятыбыз буйруган буйрук. Зекетти зекет деп беребиз. Садаканы жашырып бере турган болсок, зекетти шариятыбыз ачык адамдарга көрсөтүп берүүгө буйруган. Зекет бир туугандар адамдарга берилгенде бул зекеттин акчасы деп берилет. Ошол эле учурда бир туугандар эң адамдардын бүгүнкү күндөгү ушул зекет маселесинде кемчилик кетирген жери зекетти зекет бере турган адамдарга бербейт. Зекетти садака бере турган жерлерге берип салат. Бир туугандар, сиз менен биз зекетти чыгарык, ошол чыгарган зекетибизди зекет бере турган эмес, садака бере турган жерлерге берип салсак, зекетти зекетке жүрбөйт. Сөзсүз түрдө зекетти зекет бере турган адамдарга беришибиз керек. Аллах субханаху ва таалам Кур'анда 8 түрдүү адамды эскерип койду. Ошол адамдан бөлөгүнө зекет берилбейт. Ошол түрдүү адамдардын 8 түрдүү адамдын бөлөгүнө зекет берилбейт. Ал жөнүндө эртең сөз кылабыз иншалла, кимдерге берилет экендиги. Бүгүн зекет берилет экендиги жөнүндө гана сөз кылдык. Ошондуктан бир туугандар, айта турган нерсе, Аллах Таалам буйруган буйрукта сиз менен биз кемчилик кетирбөөбүз керек. Аллах Таалам буйруган буйрукту көңүл коюп, үйрөнүп, айрыкча сиз менен биз зекетке кадыр болгондон кийин бул маселени ийне жүйүнө чейин үйрөнүп туруп, анан ошол нерсенин зекетин берүүбүз керек. Караңыз, соода сатык бүгүнкү күндө көпчүлүк мусулмандар соода сатык менен алек болот. Соода сатык менен алек болот жана жогорудагы айткан өлчөмгө акчасы жеткен, качан эчак эле жеткен. Бирок ошого карабастан зекетини бербей жүргөн адамдар бар. 10 жылдан бери зекет жоголуп калган адамдар бар. Бир туугандар, эртең өлө турган болсок, Аллах Тааланын алдында ушул зекеттер жөнүндө жооп беребиз. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таалам алдында эң биринчи пендеси намаз жөнүндө суралат дейт. Эгерде намазында кемчилик кете турган болсо, нафил намаздары толуктайт дейт. Демек, парз намаз жөнүндө суралабыз. Андан кийин анан башка парз өкүмдөрү, ошол намаздан кийин эле зекет турат бир туугандар. Зекет жөнүндө дагы суралабыз. Ал эми садака ушундай амал кылсак сооп алабыз, кылбасак күнөөкөр болбойбуз бир туугандар. Ал эми зекет ушундай амал кылсак сооп алабыз, кылбасак күнөөкөр болобуз деген. Эртең кыямат күнү сиз менен биз садакадан мурда зекеттен суралабыз. Эгерде зекеттен кетирген кемчилик бар болгон болсо, ошондо садака толуктайт. Ал эми такыр өзү зекеттин өзү жок болсочу, садака зекеттин ордуна жүрбөйт. Зекет бул Аллах Таалам буйруган буйрук, жана Аллах Таалам кимге берүүсүн дагы көрсөтүп койгон бул нерсени. Демек, зекетти зекетти эсеп китеп кылып, ар жылда бир убакытты белгилеп коелу. Көпчүлүгү ушул Рамаданды белгилеп коет. Бул инсандын Рамазанда ушул зекет деген теманы тамдоосу дагы бекеринен эмес. Бир туугандар, Рамазан айында зекет берүүнүн өзгөчөлүгү албетте бар. Кандайча? Рамазан айында амалдар бир топ эсе жогору болуп көтөрүлөт. Тактап айтканда, даражасы жогору болуп көтөрүлөт. Амалдын сообу бир канча эсе көп болот. Ошондуктан Рамазан айын белгилеп алсак, жылда Рамазан көпчүлүгү
Biz бүгүнкү күндө милади жыл менен эсептеп калгандыктан, январь, февраль, март, апрель деп эсептеп калгандыктан, Рамазанды гана көпчүлүгүбүз билебиз, Рамазанда орозо кармайт экен деп, ошол Рамазан учуруну шар'ай жыл менен эсептейбиз. Ошондо сиз менен биз Рамазан айында чыгарууга жеңил болот. Ошондуктан бир туугандар, жогоруда айтып өттүк го биз, Рамазанды белгилеп койсоңуз, жылда 10 күн артка жыла берет, 10 күн же 11 күн. Биз хижри жыл менен эсептейбиз. Зекет хижри жыл менен эсептейт, милади жыл менен эмес. Мисалы былтыр 10 сентябрда берген болсоңуз, быйыл 10 сентябрда берген болсоңуз, анда кечиккен болосуз. Кечиккен үчүн дагы күнөөкөр болосуз. Караңыз, сиз чыгардыңыз, бирок кечиктип чыгарган үчүн дагы күнөөкөр болосуз. Ошондуктан Рамазанга белгилеп койсоңуз, жылда Рамазан айында берем десеңиз, анда бул эмне максатка ылайык болот. Ошондуктан бир туугандар, иншаллах Аллах таалам насип кыла турган болсо, эртең ушул зекеттер кимдерге берилет, ошол жөнүндө сөз кылабыз. Бирок бир нерсени билиңиздер, бүгүн кыскача үстүртөн эле кичине гана нерсени алдык. Бул нерсенин кенен илими чоңураак китептерде келет иншаллах. Аллах таалам насип кылса, иншаллах эртеңки сабактан кийин зекет жөнүндө сабактар бар, ошол сабактарды жүктөйбүз. Эгерде көбүрөөк маалымат алууну, зекет жөнүндө көбүрөөк нерсени үйрөнүүнү кааласаңыз, ошол сабактарды угуп чыга турган болсоңуз, ал 6 сабактан турат иншаллах. Ошол жерде кененирээк айтылган зекет жөнүндө, жана андан дагы башка суроолоруңуз боло турган болсо, анда ушул жазуу түрүндө жөнөтсөңүз, иншаллах мүмкүнчүлүккө жараша жооп бергенге аракет кылабыз. Аллах таалам сиздерден ыраазы болсун, бир туугандар. Аллах субханала таалам бардыгыбызды зекет берүүгө тауфик берүүсүн сурап дуа кылабыз. Аллах субханала таалам сизди бизди өзүнүн өкүмүнө сүйүп аткара турган момундардан кылсын. Жана Аллах таалам тыйган тыюулардан, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыйган тыюулардан толук менен тыйыла турган момундардан кылсын. Аллах тааламдан сурайбыз. Аллах субханала таалам Рамадан айынын калган күндөрүн сиз менен бизге берекелүү күн кылсын. Солих амалдарды аткарып, күндүздөрүн орозо, кечин түнкүлөрүн таравих жана түнкү намаздар менен өткөзүүгө тауфик берсин. Аллах субханала таалам кимде ким этикаф ниет кылып турган болсо, ошол инсандардын этикаф ниетин кабыл кылып, этикафка чыгууга тауфик берсин. Ошондой эле Аллах субханала таалам зекетибизди берүүгө жана туура зекет бериле турган адамдарга берүүгө тауфик берсин. Аллаху алам. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.